аспирант кезинде жазган үй деген ыр бар экен. Бул үй деген ырды мен ойлодум, дайыма актуалдуулугун жоготкойт окшойт деп. Байыркы бабалардын өркүндөтүлгөн үңкүрү үй керек мага. Көрүк үчүн эмес, эл сыяктуу жашаш үчүн, табигаттын кырсыктарынан сактаныш үчүн, күндүзгү түйшүктөрдөн эс алыш үчүн, түнөш үчүн, аялым балам үчүн, жана да алар менен бактылуу жашаш үчүн үй керек мага. Үй керек мага. Кабат тамдары көп калаага батыш үчүн, жомоктогудай турмуш барын бул дүйнөдө жазыш үчүн, өмүр бою суу карып, колхоздун коюн баккан, өмүр бою ак жашоого үйрөтүп, маңдай тери менен акча тапкан, өмүр бою дыйкан менен койчудан тааныш бүткөн атамдан кандай жардам? Диссертация менен алып урушкан, 125 сом айлык алган, өзүндө кайсы дарман? Диктаторга айланып, элинин башын алган, сенек болуп, далайдыл өнү өспөй туруп калган, аягында дыйканга нанын, жумушчуга кийимин, кызыл кулактын баасы менен сатып калган мамлекетимдин өзүнө керек жардам. Жекеменчик өткөндүн калдыгы деп окутушкан, жекеменчик жоюлат деп окутушкан, жоюлгуча жекеменчик үй барлар мени ижараңарга киргизгиле. Эмгегимдин жарымын 70 сомдон айына төлөп турам, түнөш үчүн, аялым балам үчүн, жана алар менен бирге жашаш үчүн эмгегимдин жарымын.